Кум шекер жана өсүмдүк майы өлкө аймактарына жөнөтүлүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигине караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун борбордук кампасынан азык-түлүк коопсуздугунун алдын алуу максатында 1 миллион килограмм кум шекер жана 500 000 литр өсүмдүк майы бөлүндү. Кампадан бөлүнгөн кум шекер жана өсүмдүк майы 16 мартта оор жүк ташуучу унааларга жүктөлүп, жерлерге жөнөтүлүп жатканы тууралуу Мамлекеттик материалдык резервдер фондуна караштуу борбордук кампасынын жетекчиси Бактыбек Тайкашкаев билдирди. Учурда өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин алдындагы Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун борбордук базасынан Кыргызстандын түштүк түндүк региондоруна кум шекер менен өсүмдүк май жөнөтүлүп жатат. Бүгүнкү күнү Жалал Абад областынын Майлуу суу шаарынын жергиликтүү бийликтин өкүлчүлүгү келип алып кетип атат. Андан тышкары Бишкек шаарына жүктөлүп жатат. Кезеги менен Кыргызстандын бүт региондоруна жеткиликтүү деңгээлде кум шекер менен өсүмдүк май жеткирилет. Жөнөтүлүп аткан кум шекер менен өсүмдүк майды жерлерде жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү бөлүштүрүү ишин аткарат. Анын айтымында өзгөчө Кырдаалдар министрлиги тарабынан республиканын аймактарына жөнөтүлгөн кум шекер жана өсүмдүк майын жерлердеги жергиликтүү администрация жетекчилери соода түйүндөрүн аныктап, тийиштүү иш-чараларды жүргүзөт. Ошондой эле Мамлекеттик материалдык резервдер фондунун борбордук кампасында азыктардын кору жетиштүү көлөмдө экени айтылды. Assalamu alaikum. Biz hazır Жалал Абад областынын Майлуу суу шаарынан келдик. МЧС базасына кум шекер менен майды алып кеткени келдик. Азыр жүктөп атабыз. Прямо Майлуу суу шаарына алып